Коронавирустан 13, пневмониядан 44 адам каза болду. Сайттан алынган так маалыматтарды биздин каналдан бирге көрүңүздөр. Коронавирустан 13, пневмониядан 44 адам каза болду. Бул тууралуу республикалык ыкчам штабтан кабарлады. Алар төмөнкү аймактарда: Кыргыз-Түрк достук ооруканасынан бир эркек киши 67 жашта, номер 6 шаардык клиникалык ооруканасынан бир эркек киши 52 жашта, республикалык клиникалык инфекциялык ооруканасынан 3 эркек киши 69-55-70 жашта, Ош шаардык клиникалык ооруканасынан бир эркек киши 52 жашта, Жалал-Абад облустук ооруканасынан бир эркек киши 53 жашта, Ат башы аймактык ооруканасынан 2 эркек киши 64 жашта жана аял 55 жашта. Жайыл аймактык ооруканасынан 3 эркек киши 63 жашта, 2 аял 59 жана 70 жашта. Москва аймактык ооруканасынан 1 аял киши 49 жашта. Жалпы каза болгондордун саны 112ге жетти. Бир сутка ичинде пневмониядан 44 бейтап каза болду. Алардын ичинен 14 адам республика боюнча жана Бишкекте 30 адам. Март айынан бери жалпы каза болгондордун саны 268 адам. Булак Супер KG Official. Скорылар турат. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Кыргыз Булак каналынын жалпы жамааты ар бириңиздердин үйүңүзгө тынччылык, аманчылык, ден соолук, узун өмүр каалайт. Сайттан алынган так маалыматтарды биздин каналдан көрүңүздөр. Каналга катталып, подписаться кнопкасын басууну унутпаңыздар.